Жастар işler жакшы. Кана биздин подрядчыбыз кана ким келдиби? Канат келдиң би? Жакшы. Кандай жакшы иштер жакшы. Жакшы өзүңүздөр. Жигиттер кандайсыңар? Кана отургула. Солго жүргүлө чай ичип сүйлөшүп отурабыз. Бул балдарга бир чай берип коюн деп. Баары канат. Балдар биринчи отургуз. Могу жетекчилер баарын чакырдык. Өзүңөргө тийиштүү маселелерди баарыңар бир сыра карап чыккыла. Макулбу? Водоканалды пасовая линия карагыла, ТЭЦ пасовая линия карагыла, РЭЦ пасовая линия карагыла, Зеленхоз пасовая линия, Освет горсвет өзүңүздүн эме боюнча карагыла, ОМС өзүңүздүн маселе толук бойдон. Азыр айланып карайбыз дагы, карап. Кайсы жерде жардам бере турган жери боло турган болсо жардам бергиле, макулбу? Бул жер мурда мамлекеттик садик болгон, колдон колго өтүп гадами бир 30-40 жылдан бери жеке менчик өтүп, бул жер университет болду, садик болду, казарма болду, кайтып эмне гана болгон жок. Кийин сотко берип, соттон утуп алып, өзүбүздүн каражат менен, мэриянын каражаты менен толук бойдон ремонттоп атабыз. 280 орундуу бала бакча. Бул почти мына жер эле калды биздики, туурабы? Ушул жерде эме калды азыр. Бул жер кафель болобу же ламинатпы? Кафел болот бу. Кафель болот, а? Отопление иштеп атат. Отопление иштеп атат. Отопление иштеп, каскасын өтөт. Я. Каскасы калды мындай айтканда. Отопление толугу менен бардык комнаталар ысык ушунда. Бул бир блок. Бул бир блок, бул А блогу. Бул жер кухнябыз, а? Кухняда ошо кафелдер бүткөн эми полдун кафели булсак. 20-сына жетишебизби? 20-сы 25-и. Я. 25-ине чейин. 25-и. Эшиктер дагы иштерибиз бар да. Кече ак жол 20-сы деп аттылар. Сен келип бүгүн 5 күн кошулдуң. Эшиктеги иштерибиз бар да, асфальттарыбызчы. Иштей турган мезгилде жаз келип калды. Аба ырайы эрте жазда эле, азыр ток иштеш керек. Ооба. Красканы берсек эле болду. Бизге бир эме болду. Краска. Сууктук эле. Я. Суук болду. Бул суу азыр краскаласы болобу? Отопление берип алдык, уже отопление менен красканы бере бересиз. Ооба, мына уже терезелерди ачып коюп Ачып коебуз. Артында ушундай. Ооба. Ушундай мен. Колдо табылган бардыгы. Бир сыра Жүктө ушу эме кылып басып туруп эле красканы беребиз. Красканы эмне тез эле берип коебуз. Ооба. Ооба. Бул жерде ошондой экен. Бардыгы краска. Кудай кааласа, мына кийинки мына бир аптанын ичинде 10, 12, 13 градуска чейин берет. Ооба. Ошолдо краскалап салыш керек да. Уже баштадык краска. Анча-мынча комнаталар краска берип баштадык уже. Булар мына ванналары, туалеттери. Туалеттерин дагы андай кылып даярдап коебуз. Мына подолдорун даярдап. 2-3 күндө асфальт масалабыз бул жагындагычы. Ооба, Кудай кааласа. Азыр мына 2-3 күндө погода жакшы берип атат. Асфальтты сүйлөшүп койдум балдар менен. Ооба. Кана, отуңуздар. О, жаннаттан баштап мына жерге чейин. Полный көчөт. Көчүрүп бактарды тигип, зелёный зона. Урматтуу куруучулар, урматтуу жетекчилер, биринчиден ошо мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, жаңы 2026-жылы жүз көрүшүп отурабыз. Жаңы жылыңыздар менен сиздерди куттуктайм. Экинчиден ошол бала бакчанын тарыхын силер өзүңөр жакшы билесиңер. 30 жыл десем, абам айтты 32 жыл болду депчи. Ушул бала бакчанын жабылып кеткенине 32 жыл болгон. 32 жылдан бери бул жер эмне гана болгон жок. Биринчи башта бала бакча болду, анан жеке менчикке өтүп, жанагы приватизация, прихватизация болуп, жеке менчикке өтүп, университет болду, анан кайтып жеке менчик, садик болду, анан кайтып университет болду,
койкана болду, малкана болду, эмне гана болгон жок бул жер. Ошондой болду ооба. Мынакей абам өзү чуркап жүрүп, биз менен бирдиктен кийин, мына биз келгенден кийин чогуу жерди сотко берип, соттон утуп алдык. Соттон утуп алып, толук бойдон бул жерден жанагы ремонтко чейинки акыбалын көрсөңөр абдан начар болчу. Ушул жерди биз муниципалитетке алып, урматтуу биздин төрагабыз Болот Талайбекович менен чогуу чуркап, аксакалдар менен чуркап, ушул жерди жеке менчиктен муниципалитетке өткөрдүк. Азыр бул садик биздин садик, элдин садиги, мэриянын садиги. Кудай кааласа мынакей январдын 25-inde ачабыз. Январдын 25-inde ачабыз. Чогуу ушу бирдикте мынакей Кудай кааласа ушул жерди ачып, садикти ишке беребиз. Ушул жерде мына Көкүмбүй көчөсүндө мынакей тетиги эмеден өткөндөн кийин, Барсбек Нестердин өткөндөн кийин тетиги эмеге чейин, кеңешке чейин бир дагы садик жок. Могул жерде бир кичинекей садик бар, аяка биздин бул жашоочулардын балдарын албайт. Баары шаарга барышат. Эми Кудай кааласа могул жерде 280 орундуу бала бакча ачылат. Эми өйдө төмөн болуп кете бир 400 балага чейин батырса болот. 400 балага чейин батырса болот. Ошо Кудай кааласа бүгүн ушу жаңы жылда биринчиден мынабу куруучуларга бир куюм чай берип коеюн деп мен ошондой бир чечимге келдим. Аксакалдардан баталы берели деп, уста балдарга батыраак кыймылдасын деп. Кичине бир стимул болсун, кичине бир настроениясын көтөрүп коелу. Мында бул жоккобу биздин чоңдор деп жүрбөсүн деп атайын өзүм баш болуп шаардын жетекчилерин баарын чогуу алып келдим. Чогуу алып келип мына чай, бул биздин атыбызда, мэриянын атынан сиздерге чай. Андан башка урматтуу жетекчилер, силерге тапшырма. Так, сиздер азыр могул жерде жыйын бүткөндөн кийин ар бириңиздер кирип, водоканал өзүнүн линиясы боюнча, РЭС өзүнүн линиясы боюнча кимде кандай эме боло турган болсо, биздин ишканалардын пасовый линия карап жардам бергиле. Мэрибиз Жеңишбек Шермаматович күч берип, өзү жүгүрүп жүрүп, mana жаш балдар үчүн ага өргөнү куруп олтурат. Бул ага өргө бүткөнүгө 1-2 күн калды. Эмне деймин? Мэрибиз бүгүнкү күндө эмес, эртеңки күндө эмес, келечекти ойлоп жатат. Келечек 30 жылдан кийин шаарыбыз кандай болот? 30 жылдан кийин мамлекетибиз кандай болот деген таасирде ушу бала бакчаны куруп, жаштар өссүн деп, жаштар биздин келечегибиз, мамлекеттин келечеги. Мына ошону ойлоп, ушу үйдү куруп отурат. Эми ушу үйдөн чыган инсан чыксын, министрлер чыксын, атуулар чыксын, ушу ага өргө балдар үчүн байсалдуу болсун. Амин. Алла. Тынччылык болсун, денсаулык болсун. Ушу детсатыбыз ачылгандан мына жердеги кичтилдердин баардыгынын кубанычы ичине батпастан күндө звонок кылып менден сурашат. Качан ачат? Эми айтыңыз, 25 январда бериңиз. Эми 25 айтып калды. 25 январ деп мен коркпой эле. Айтыңыз, коркпоңуз ата. Ачылат деп турам. Эми ошо бир эле бул детсат эмес, дагы шаар боюнча 40 детсаттын 8 эле өтүптүр да. Мен ошо калган детсаттар дагы ачылып калса деген ниетте ушу сиздин командаңызга ишенип, Амин. ишиңиз ийгилик болуп, Амин. бала чагаңыз менен тынч болуп, элге кызмат кылып эле жүрө бериңиз. Амин. Аллах. Баптыр. Рахмат жигиттер. Тамага тартып болсун. Канат рахматчы.